Урматтуу кыргызстандыктар, касиеттүү кыргыз элим кылымдарды карытып, талай кырларды ашып, талай белдерди ашып, канчалаган согуштарды баштарынан өткөрүп, тээ Гун империясынан баштап, Чыңгыз, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги Эни сайдан баштап, канчалаган кыргынды башынан өткөрүп, мына ушул күнгө, бүгүнкү күнгө келип жетти. Мына биз эгемендүүлүк, суверендүүлүк алган күнүбүзгө туура 29 жылдын жүзү болду. Канчалаган ата-бабаларыбыз канын төктү, ошо эгемендүүлүк күнүнө жетебиз деп, өз алынчалыкка жетебиз деп биздин ата-бабаларыбыздын баардыгы кыйынчылыктардын баарын башынан өткөрдү. Ошол эле биздин улуу аталарыбыз Исхак Разаков, Абдыкадыр Орозбеков, Турдакун Усубалиевич жана да башка канчалаган биздин улуу саясий коомдук ишмерлердин баардыгы ушу азаттык Кыргызстандын эгемендүүлүгү деп жүрүп бул дүйнө менен кош айтышты. Мына ушул күн келерде дагы биз үчүн оңой болгон жок. 1991 жылы 15 декабрда дегенде ошо эгемендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алынды. Анда союздун убагында элек. Ошондо биз 30-тун айланасындагы жаш балдар элек. Анан биз ушу Кыргызстандын тарыхында Кыргызстан демократиялык кыймылын түзүп, эгемендүүлүктүн туусун көтөрүп, Кыргызстандын желегин көтөрүп, Кыргызстан өз алдынча эч кимге баш ийбеген көз каранды эмес мамлекет болсун деп баарыбыз ушу туу көтөрүп чыктык. Андан кийин 19 августтан 20 августка чейин өзүңөр билесиңер айтылуу ГКЧП болду. Янаевдер бийликке келишти, Горбачевду болсо туткунга алышты. Бирок мына ушул окуя 3 күнгө гана, дүйнөнү силкилеткен бул окуя 3 күнгө гана созулду. Акыры ГКЧП кулады. Биз ошондо ГКЧПдан ошол Янаевдерден коргонуу үчүн Кыргызстанда штаб түздүк. Демократиялык штаб түзүп, ошо 3 күн 3 түн ошо КДКнын штабында түнөп, эң биринчилерден болуп азаттык керек экендигин, коммунисттик режим бүтүп бараткандыгын, алар мамлекеттик төңкөрүш кылып аткандыгын ачыктан ачык биринчилерден болуп айтып чыктык. Мына ошондон кийин көп өтпөй, 10 күн өтпөй 31 август 1991 жылы Кыргыз Республикасы өзүнүн тарыхында биринчи жолу эгемендүүлүк күнүн белгилеп, эгемендүүлүк декларациясын бекитти. Мен ойлойм, бул аябай чоң тарыхый окуя. Канчалаган миңдеген аталарыбыздын бардыгы, апаларыбыздын бардыгы, биздин улуу муундардын бардыгы ушул күндү көрбөй калды. Бирок биздин муун, биз жашап аткан азыр бүт бардык жарандарыбыздын бардыгы эгемендүүлүктүн күнүндө мына 29 жыл жашап атат. Ошон үчүн бардык кыргызстандыктар, урматтуу эли журтубуз, урматтуу агалар, инилер, эжелер, карындаштар, урматтуу бир туугандар, урматтуу мигранттар, башка өлкөлөрдөн жүргөн баарыңыздарды алдыда келе жаткан улуу эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Эгемендүүлүк күнүнүн аркасы менен ар бирибиздин ар бириңиздердин үйүңүздөргө бактылуулукту каалайбыз. Кыргыз Республикасы биз сыймыктанышыбыз керек. Өзүбүздүн желегибиз бар, өзүбүздүн гимнибиз бар, өзүбүздүн президентибиз бар, өзүбүздүн өлкөбүз бар, өзүбүздүн территориябыз бар. Мына азыр ошол эле уйгурлар, ошол эле курдтар баштап канчалаган 30 миллион, 50 миллионго чейин калкы бар элдер эгемендүүлүккө жетпей жүрүшөт. Ошон үчүн кыргыз мамлекети, 6 миллиондон ашкан кыргыз мамлекети өзүбүздүн желегибизди Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында илип турабыз. Эгемендүүлүк күнүнө келип турабыз. Өзүбүздүн жүзүбүз бар, улутубуз бар, өзүбүздүн маданиятыбыз бар, адабиятыбыз бар, дүйнөгө атын чыгарган улуу Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучубуз бар. Улуу сүрөткөр Гапар сыяктуу сүрөтчүбүз бар. Улуу музыкант Болот Миңчилкулов сыяктуу музыкантыбыз болгон. Ошон үчүн бардык жагынан алганда кыргыз эли улуу элдердин катарына кирет. Ошон үчүн баарыңыздарды бүгүнкү ушу эгемендүү күнү менен куттуктайм. Бардык жакшылыктарды каалайм.